учурда эл мындай кызалат болуп атат. Мен аябай кызалат болуп атам. Кыргызстанга казино ачалы деп депутаттар өткөрүп коюшту токтоп. Буга сиздин оюңуз кандай? Менин оюмча, мен жеке оюмда өтпөй калыш керек. Өтпөй калыш керек. Жана мен башында айтып кетпедимби? Биринчи имандан баштап алалы депчи. Иманы бекем адамчы коркуп кетет да. Арам оюнду айтканда аны ачмак түгүлчү. Аны ачмак түгүл. Аны атын айтканда чочуп кетет иманы бар адамчы. Анан биз ошо менен акча таап, анан ошол менен мамлекеттеги кыйналып аткан элди багып, бул кандай жол болушу мүмкүн? Бул текейден тескери кеткен жол да булчу. Мен айтат элем да, мындай жеке жол башчылар бар го, айтат элем да. Элге эле кайрылыш керек да. Дайыма эл бийликтин эсиде эл эмне кылалы деш керек да. Эл айтат. Эл тарыхты айтат, эл келечекти айтат, эл жакшыны айтат. Элдин баары өзүнүн ичинде байлыкчы. Ушун эле мисалы кореецтер аябай катуу кыйналганда, Корея катуу кыйналганда, башчысы келип эле ишеничтүү кишкен да, болгон айырмасы ишеничтүү кишкен да, адамчы. Келгилем ушул кыйынчылыктан чыгалы, карыз болуп кетиптирбиз, карыздан кутулалы дегенде, баардыгы колунан келген орток акчаны топтоп туруп эле кутулуп чыгып, мына гүлдөгөн өлкөгө айланып калбады Түштүк Кореячы. Эми ыйман жагын айта албайбыз, ал жакта маселе жок. Биз эмнеге эле мындай тоногондордун эмесин ойноп чыгара беребиз дейм да, программаларды же долбоорлорду же мыйзамдардычы тоногондорду эле карап турсаңар, мисалы үчүн мына Коопсуз шаар карапайым элди тонойлой атат. Эми туура өзүбүздөн кетип атат, бирок манчалык болбойт да. 500 сом кылып койсо деле ошону төлөш кыйын, анткени айлыктарын өздөрү билет, жетекчилер делечи. Анан кече мен Ош базарга компьютер оңдотоюн деп кирсем, бир орун жок машина койгонго. Айлам кетип кечке туруп анан компьютеримди көтөрүп коюп чыга калайын десем, чыксам машинам жок. Жүктөп кетип калды. Жүктөп кетип калды. Ооба. Барып нааразычылык билдирдим. Бир шарт болсо, кое турган жери болсо бир жөн деле бермеси жок. Бул кандай? 5 мүнөттө жүктөп кетиптирсиңер десем, Жакут байке биз машиналар жүктөгөнгө, бир машинаны жүктөгөнгө 2 мүнөт кетет деп өчүрбөдү. Эми минтип атышат биздин депутаттар. Биз Кыргызстанга деген жокпуз го. Казино ачсак чет өлкөлүктөргө келип ойноп, ошолор акчасын чытайт. Чет өлкөлүктөрдүн эмнесин аябай атасыңар дейт. Чет өлкөлүктөр да биздин бир туугандар да. Биз адам затыбыз да. Аларга эмнеге зыян келтиришибиз керек? Анан алар келип туруп биздин мамлекетке келип казино ачып, арамды болбойт деп биздин жан келген патшадан мен үмүтүм чоң кыскасы. Жеке өзүмчү мен үмүтүм чоң. Бирок мына казино орношуу менен, бул арамдын орношуу менен биз Кыргызстанды жок кыла алабыз. Тем более касиеттүү Ысык көлгө алып барып дегеле баягы Кожо Жаш киносунда бар го, улуу тоону булгабай жогол деген сөз бар го, Касендинчи. Ошонусу кандай улуу тообузга, улуу мекенибизге арам нерсенин кереги жок. Арак заводдору деле жетиштүү. Ошолор акырынан жоголуп тоюлуп баратканы, ошолор жоголуп бараткан үчүн биздин жашообуз оңолуп баратат деп ойлойм да. Азайып бараткан үчүн биздин азыр мен Актала деген жерден болом. Тоолук молдонун балдарыбыз, биздин айылдарда көп жерлерде уже көп болду, арак сатылбайт. Бүт баарын талкалап коюшкан. Дүкөндөргө барып арактарын санап бакчаларын берип чыгарып беришкен, аны да банкрот кылышкан жок. Болду, экин сатпагыла деп барып эле талкалап коюшту. Зато жашообуз Кыргызстандын өнүгүп өсүп келатпайбы? Мына чек-ара мамлекет эмелери чечилип атат. Жакшы жакка кетпедикпи, Кудай буйрса? Чоң сыноолорду өткөрдүк. Ооба. Бизде Сизден көбүрөөк сүйлөп койдум окшойт, Жок, сонун. Конок болдум окшойт. Жакшы. Жакшы, мен да ойгонуп атам да. Тиги 30 жылдын ичиндеги жүргүзүлгөн саясат тескери болуп калды да. Ачык айтканда. Туура эмес жакка багыт алып калды да. Мен мындай орозо күндө бир нерселерди мындай ачыктап айткым келбейт. Бирок бул дагы кайра эле ошол жакшылыкка, жамандыктан кайтаруу да. Жамандыктан кайтаруу. Муну айтпасак ким айтат? Бул жетекчилердин дейт да, жанагындай туура эмес кетип атканын айтпай коюу күнөө болуп калат. Айтуу эмес. Бизде ушундай туура эмес түшүндүрүп алганда, кемчилигин тияк айтпа депчи. Жок, аларды айтпай коюу күнөө болот. Айтып токтотуу, колунан кармап керек болсо, колуңа алым жетпей атса, айтып эң болбой атканда жаман көр деп атпайбы? Биз эми ошо жок дегенде айтып туралы да, колунан кармай албасак дагычы. Анан ошон үчүн бул акыр кыяматка чейин боло турган нерсе да. Арамдан пайдан үмүт өтпөш керек да. Керек болсо Аллах Таала Куранда айтат, арамда силерге шифа жок дейт. Шифа дарыланабыз деп айтпайбы? Аябай коркотом бул казино. Шифа жок дейт. Эми бул менин оюмча ишке ашпайт. Менин оюмча ишке ашпайт. Элге кеңешпей кылып коюшту да муну, Өйдө жактан. Бирок мен ыраазы болгонум, Муктар Бекесте көрдүңүз болуш керек. Биздин кыргыз депутаттардын ичинен талашкандар болду. Жүрөгүндө иманы бар көп депутаттарыбыз бар экен. Аябай сүйүндүм. Чындыгында Алла разы болсун. Даватты токтотпогула, бизге харамды киргизбегиле, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп чыйпылыктаган депутаттарыбызды көрүп
жүрөгүм жылыды, эми ар бир тармакта бар экен, жана артисттерде бар дегендей, давачылар бар дегендей. Эми жөнөкөй болот экен да, улам жөнөкөйлөтүп өткөн намаз адамдычы жөнөкөй депутаттарыбыз дагы бар экен, 120 бар эмес экен да, кыскасы. Эми туура адам болгондон кийин арасында агы, сарысы, карасы, аласы ар кандай болот да, туура. Баары эле бир беткей ыймандуу болуп кетип калбайт. Баары эле бир беткей ыймансыз болуп да кетип калбайт да. Ушундай боло берет, талаш жаңжал кете берет. Ар ким өзүнүн ордун ээлейт. Жакшы жакка тарткандар дайыма Кудай тарабында болуп өзүнүн очкосун ала берет. Жаман жакка кеткендер дайыма баягы өзүнүн жазасына даярдана берет. Биз болгону эмне? Пайгамбарыбыз Аллах Таала айтпады. Сен Мухаммед адамдарга кароолчу эмессиң. Надсмотрщик жана карап турган мындай кароолчу эмессиң. Сен аларга айтып эле кой деди да. Ооба. Айтып койгон. Биз айтабыз. Эскерттин да. Ал эми нар жактан чечимди колунда кишилер чыгара берет. Бирок дагы мен бир нерсени айта кетейинби? Айта кетиңиз. Кээде мынтип айтат да, баягы адамдар силердин ниетиңерге жараша, муну бир падышабыз айтып жүрдү. Силерге жараша мен болуп атам депчи. Падыша болуп атам депчи. Жок, кечирип койсун. Арап эли ниети сонун болуп, оңолуп, красавчик болуп калганда пайгамбарыбыз келди беле. Арап эли бузулуп турганда эле келген да пайгамбарыбыз. Ошон үчүн бул биз ага элге түрт койбош керек. Бир дагы эл дүйнөдө күнөөкөр болбойт. Жаман эл жок. Анын башына келген кишилер же оң жакка салат, же тескери жакка салат да. Азыр биздин Садыр Нуркожоевичте чоң бир мүмкүнчүлүк бар да. Чоң анткени эл ишенип турат. Мен жакшылыктан үмүт кылам президенттен. Чоң мүмкүнчүлүк бар, эл ишенип турат. Ошол ишеничти бекем колдонуп туруп, элди туура жакка салып кетиш керек да.